Суроо бар да бизде. Мисалы үчүн аялыңдын үйүнө барып, кайын журтуңа жардам берсең, катыныңан коркот дешет да. Ошону жардам бериш керек, жардам бербеш керекпи? Ошол жөнүндө оюңузду айта кетсеңиз. Кайын журтка бу? Кагалайын кайын журтка дейт. Кайын журтка жардам бербеш керек. Кайын журт менен сый болуш керек. Кайын журтка жакындабаш керек. Алыс болгула, алыс сый. Сый деген билесиңер, мында келип калсаң, о, айланып кетейин, кел, чай ич. Кел, окат ич. Болду, ошол эле. Эч нерсе күйөө балага эч карматпагыла, күрөктү жана шыпыргын эч нерсе. Кел, күйөө бала сен урматтуу, мисалы, пайгамбар сыйлады деп атпайбы күйөө баланы? Пайгамбар күйөө баланы сыйлады. Күйөө бала келсе, сыйлагыла, урматтагыла, эч кандай иш кылдырбагыла, окатын бергиле, подарка бергиле, кетиргиле, эгерде ошондой болсо. Болду. А силерде келип улам менен бара бербегиле. Айтпадым жана, сен күйөө бала өзүң ишиңди кыл. Өзүң окатыңды тап, өзүң немет, бизнесиң кылба, аралашпа алар менен эч нерсе. Алыс бол. Өзүң тууганың менен бол. Мисалы, мына туугандык деген шариатта фарз да. Ошол сен өзүң туугандарыңды кара. Атаңды, атаңдын акелерин, өзүңдүн бир туугандарыңды, акеңдин бир туугандары жанагы уруулаштар бар го, бул сен эң жакын эмең. Ошол фарз. А тиги кайын журтуң башка, ал тиги айыл, оногу Таласкилер, там, Ошкилер, там, Жаллабаский, там, или Нарынский. Алар жүрү өзүнүн ошакта окатын кылгыла. Сен барганда, бир жылда бир же 2 жылда бир жол барасыңар, бир жилигин жейсиңер, анан кеткиле. Көпкө чейин жүрбөгүлө. Жардам бербегиле. Барып алып туруп чөйүн чабып берем деп эле, кереги жок анын. Өздөрү чабасың.